Саламатсыздарбы, эфирде эл билсин автордук программасы. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дал ушул Дружба Прогресс дачасы туурасындагы көйгөйлөр жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Обществобузда болуп аткан ар кандай туура эмес иштер, алешемдиктер болуп атат. Андан сырткары председатель, бухгалтер бир жылда отчет бериш керек же жарым жылдык отчет бериш керек. Ошонун негизинде мына канчадан бери отчет берилбей жүрөт. Азыр председательди күтсөк, ал бухгалтерда өзү да жок. Ошол себептен мынанча элди күттүрүүгө биздин укугубуз жок. Баштай берсек уруксатпы? Ошентип Дружба Прогресс деп аталган дачанын тургундары төраганын жоктугуна байланыштуу чогулушту өз алдынча баштап, маселени кабыргасынан коюп, аны чечүүнүн жолуна киришти. Сыягы дачанын төрагасы бул жерде жашабагандыктанбы, айыл элинин социалдык маселелерин чечүү үчүн анча деле кызыктар эмес окшойт. Сөзүбүздүн башында баса белгилеп кетели. Борбор калаадан анча алыс эмес жайгашкан Дружба Прогресс тагырагы мурдагы аталышы МВДнын дачасында мектеп, бала бакча, ФАП сыяктуу эң маанилүү социалдык объекттер бүгүнкү күнгө чейин болгон эмес. Урматтуу жашоочулар, мен 21 жылдын 17 сентябрында ушул жерге зам председатель болуп шайлангам. Мага 6 айдан кийин өткөзүп беребиз деген, 6 айдан кийин эч кандай өткөзүлгөн жок. Бирок ошого карабастан биз мына трансформаторду оңдоого, жолду оңдоого эл менен чогуу бирдикте акча чогултуп оңдойбуз деп келишимге келгенбиз. Баарыбыз чогулуп бардык, ушул жерде чогулушта айтылган. Эми мына документи бүтпөгөндөрдү ошо документациясын бүтөрүп беребиз деп ошентип убада кылышкан. Ал документацияны деле угуп атабыз, ар кимисинен жашоочулардан 50 миңден 30 миңден акча алып туруп анан бүтөрүп атыптыр. Бир участокко 50 миңден акча алып бүтөрүп атыптыр. Анан эми ошо 50 миңди бере албаган бечаралардыкын кайра башка бирөөгө сатып жиберип атышат. Мына ушундай да көйгөйлөрүбүз бар. Анан кийин мен бул жерде эми кээ бирлер айтып атат, аксакал экенсиң, үйүңдө эле отура бербейсиң, ысык чайыңды ичип дейт. Туура. Мен үйдө эле отура турган курактамын. Мына 65тен аштым. Бирок эл үчүн иштегин келет экен. Элдин көйгөйүн уккандан кийин чыдап отура албайт экенсиң. Жергиликтүү жашоочулардын үнү азырынча өкмөткө жете элек, бирок кудайлангандан башка арга таппай күн кечирип келүүдө. Анткени дача пайда болгондон бери өкмөт үчүн өгөй сымал мамиле жасалып, элдин көйгөйүн чече турган атка минер азыркыга чейин пайда боло элек. Ал эми эгемендүүлүк алган жылдардан баштап эле дачага бир эмес бир нече жетекчи төрага болуп шайланып, жер саткандан башка элдин алкышын ала турган иш жасай элек деп эл ыйлактап жатышат. Зооттун үйүндө тиги немедеги книжкалар бар экен. 2004-2005 жылкы калып калган зеленый книжкалар бар экен. Ошону задний эме менен эски печать калып калыптыр. Они не уничтожили. Ошо менен шак базып эле, анан последующийга өткөзүп эле кайта эски жаңы печатты базып эле документ жасашып өткөзүп атышат. Мына мен канча сотко катыштым, сен билесиң, мен көп сотко катыштым. Анан мен барып госрегистрдин юристине айттым. Слушай, мынабы Дружба Прогресстен момундай дача менен поддельный документ менен келип атат. Мен билем. Ушуну заметкага алып койгула деп. Бул менде да бар. Заметкага алып койгула да, ошол жактан документ поступать этсе, тщательно текшергиле деп. Мына ушул вопросту силерге айтып коеюн. Булардын эмеси поддельный. Азыркы тапта дача прогрессин абалы мышык ыйлай турган абалга кептелген. Социалдык объекттер мындай турсун жең ичинен жеп, жердин кызыл китептерин жасатып, бир жерге бир эмес бир нече кожоюндар пайда болгон. Дачанын мурдагы төрагасынын айтымында эски калып кеткен жашыл китептерди жаңадан жасатып, экинчи тараптарга сатып жатат деген сөздөр айтылды. Анан 2012-жылы 173 участокты берди. 173 участок азыр госрегистрдан көтөрсөм уже 3 кишиге сатылып кетти. Мен жок эле. Вот эментеге сатылып кетти деп азыр требовать этели десек, эси жок болуп атат. То Бакыта, то Лымкула, то Данияра. А Данияр бегает сейчас по госрегистру и все оформляет дачи. И криком кричит: госрегистр берет взятки. Продает он. Вот собрали красная книга. Товарищи, давайте соберемся. Обратимся к директору, я уже договорилась. Обратимся к директору. Все официально сделаем. Красная книга стоит 5000. 5 дней делают. Все. Я вон оформляла 5 дней, 5000. Заплатила в кассу. И пусть мне кто-то скажет, что я кому-то отдала $500. Не давайте, не кормите их своими деньгами. 21 жылдан бери ушу жерде жашайм, ушу жердин тургунумун. Ушу жерден
2 участок сатып алгам, ээсинен сатып алгам. Ээси болсо мурунку орустар жашашы экен, ошо орустан сатып алыптыр. Үйү менен сатып алыптыр да. Фундамент үй менен сатып алып, үйүн көчүрүп кетиптир. Жыгаштан салыныптыр да. Жалаң жыгаш өзүнүн керектүүсүнөн алып кетиптир дагы. Ана мага фундамент менен саткан да. Эми ошол Сидоренков деген орус киши тиги Рысалиев Алымкулга сатат, Алымкул мага сатат. Ошону Сидоренковту бул жокко чыгарып, азыр экөөбүз соттошуп атабыз да. Тиги Данияр экөөбүз. Ал Абылгазиев Бакыт дегендики ошонуку деп, алардын колунда печать бар. Арткы число менен поддельный кылып жасап эме кылып атышат да, сотко берип атышат да магачы. Ал поддельный экени аныктап берем. Анын поддельный кагаздарын бүт баарын тең мен уже өзүмө эме калгам. Мыйзамдуу деп саналган кызыл китептин бир эмес бир нече кожоюндары бар. Суроо пайда болот. Кантип мамлекеттик деп саналган кадастр мекемеси бир нече адамга кызыл китепти жасап берди. 169-участокты сатып алгам. Все документально. Ар бир жылы декларация тапшырам. Жыл сайын декларация тапшырам. Жерим чыгат. Спутниктен караганда да, госрегистрден текшергенде да чыгат. Документально все в порядке. Но в натуру жердин өзү фактически жыл сайын тартып алат. Жыл сайын метка коем. Жыл сайын Сүйүтбеков Дурус деген байке. Мен өзүм анын бул жерде жашаарымды деле билбейм, кайсы жерде турарын. Жылыга ошол жерге мен меткаларымды алып ыргытат да, өзүнүкүн коет. Күч менен тартып алайын дейт да, постоянно. Постоянно ошентет. Ал аз келгенсип мен иниме да асылат, көчөдөн угрожать этет. Мен силердин түйүңөргө жетем деп, чоңдугун салып биз булар жаш экен деп тартып алгысы бар да, ошентип. Ошондой көйгөй менен эметип атабыз. Мага эле эмес, былтыр мага да кырган, кече жакында иниме да жолугуп алып ошентип айтып атат, коркутуп атат да, булар күч менен алабыз деп көнгөн экен, булар мошенник болуп, ушинтип көнүшкөн экен да. Эң эле кызыгы бул дачада жашап жүрүп көзү өтүп кеткен жарандардын үйүн азыркы жер саткан шылуундар мыйзамдуу деп саналган кийинки ул кыздарына же өмүрлүк жубайына кала турган кыймылсыз мүлктү башка тараптарга сатып жиберген учурлар дагы аз эмес экен. Анан кийин ошондон баштап ол книга жасата баштады да, тияк-бияка жасатып, кысыл книжка. Биздин мындай эле кичинекейдей эле эмебиз бар болчу. Анын баары писательде болчу. Ал Зоотбек менин үйүмдү дагы абакырал. Сезде документимди алып жоготту, эчтеке кирбей баарын мен кире албай калдым. Алыбыз жетпей, жана Зоотбек деген неме келсе, менден качат, жоголот, ошойдон жок. Эчтеке алып жатып, бул үйүн сатып баарын сатып бүтүптүр. Жанында тиги бир кемпир бар болчу, ал кемпирди өлтүрүптүр. Жок. Ошол менин үйүмөн жоголуп, ошол ал мен Кутмидин менин үйүмдү да алды. 285 дом, 286 деп жазып алыптыр. Бул документ жасап келиптир. Кандай госрегистрден эле кандай жасап келишет? Бар болчу, ошо бар үйдө болчу да, болгон үйдүн баары. Он взял еще не отдает все. Анан тияка барып эмеге барсак, баарын жоготуп коюптур. Трубачевдун баардык иштеген жерин таптык, баардыгын таптык. Ничего не могу доказать. Бир эме Кудайга калды, бош эчтеке эмес. Мына жашап атат до сих пор, ушинтип жашап атат. Еще үйдү сатып атыптыр. Гилеген үй, экоэтажный үй. Гилеген үстүндө дагы эмеси бар, асандак. Огороду бар, подвалы бар, все есть. Калк сүлөөсү калп сүлөө. Дачанын жашоочулары эч эле өкмөттүн өгөй жарандары катары көңүл четинде калып кеткен. Мурдагы Дача МВД деген аталыш өз күчүн жоготуп, азыр эми бул аймакка ийимдин кымындай тиешеси жок болгону менен мурдагы кызматкерлердин терс таасири дагы да болсо тийип жатыптыр. Анткени азыркы Дача прогресстин төрагасы ийимдин отставкадагы кызматкери экен. Ошол юрист менен чогуу булар деген ошо документтерди бүтүргөнгө аракет кылып атышат да, бардык документтер. Бирок бардыгы мындай илгерки ээлери деген уже кайтыш болуп жок болуп кетип, же болбосо мындай зеленый книжка менен эле сатып, анан ал деген 3 күндүк доверенность берип, ал доверенностьтардын сроктору өтүп кетип атып, эми чынына келгенде көпчүлүк участоктор мындай толук документтери бүтө элек болот да. Бул деген башкача айтканда, алар деген өздөрү задний число менен каалаган участокты каалаган кишинин атына жазып берип атышат. Ал боюнча мына кечиресиз мени, могу сумкада менде толтура кагаздар бар. Бардыгында доказательство бар. Эгерде мындай деле көрсөтөйүн, бул сумка бош эмес деп. Оракей. Мунун ар бир кагазынын ар бир доказательствосу толтура да. Вот бул кагаздарда
бардык доказательстволор бар меники. Алар деген поддельный экенин, алар деген задний число менен жазалган документтерде. Ар бир тамгасынын кандай болуп, кандай жол менен мен уже 1 жыл жүгүрүп жүрөм да. Анткени менин участогума да ушундай кабылып калдым да. Ошо талаш тартышка. Элдин шорун шорподой кайнатып, улгайган адамдардын жерин башка адамдарга сатып, эски үйдү буздуруп, анын ордуна кылмышты жеринен жашырыш үчүн башка үй куруп алган учурлар дагы жок эмес. Бүгүнкү күндө мыйзам бузуу фактыларын аныктап, укук коргоо органдарына жергиликтүү эл арыз жазып кайрылганы менен анда майнап чыкпай келет. Женщина, у нее эта дача 50 лет. Конечно, она возмущается, что он ее продал. И присылает к ней людей, и оскорбляют ее там, что она уже старая, и ей дача не нужна. Вот и давайте думать, как нам дальше жить с такими... Она может подтвердить вот эту информацию? Да. Вот это ее официально... Да? Да, это ее... Ее подпись? Ее дача. То есть она не продала свою дачу? Да. А этот председатель? Продал. И дом сейчас они развалили, построили хороший дом. Все понятно. И те возмущаются, и она возмущается. Вот это, да, вот этот, они мне дали без регистрации, а у них с регистрацией. У нее все документы есть, да? Да, у нее садовая книжка с 1967 года дача. А он продал, хотя он сидел с ним в одном кабинете. А вот это вот 1 061 000 недостача в кассе. Она протоколға киргизип болсын. Ушул вопрос боюнча эмеге правоохранительный орган кайрылыш керек деп. Потому что мен сотторго катышып жүрдүм. Катышып жүргөн а жерде дежурный сот бар. Госрегистрде дежурный инспектор бар. Постоянно акчасын алып турат, документин бүтүрүп берет, соттоп берет. Подтверждение етіп берет. Мына мен барып катышып көрүп туруп анан айттым. Данияр жана айтып атпайбы, биз адвокат мындай дегенде юристмин деп, ошол жолдордун баарын билет экен. Соттон мына балдардыкындагы сот кылып туруп эле, соттошуп туруп эле алып коюп атат да жерлеринчи. Документи болсо дагы алып коюп атат. Эми ушул жерде биздин көбөй эмне? Биздин көбөй ушул жерде, ушул азыркы убакта ушул жерде жашаган кишилерди председатель кылыш керек болуп атат да. Ушул жердин светин өзү көрүш керек болуп атат. Суусун өзү көрүш керек болуп атат. Жолдун өзү ошо басып көрүш керек болуп атат да, ушул жолдочу. Анан түшүнөт эле да. Анан ошондо келип элдерге мынтип айтат. Чогуу кеңешип баарыбыз чечишиш керек да. Мына азыр шаарда жатат. Эчтекени чечпейт. Бияка келбейт. Элдер бирдеме болуп атса карап да койбойт. Алардын только чөнтөгү да. Кошумчалап койчу нерсе ушул жерде айтып коеюн. Бул деген общество. Азыркы Дружба Прогресс дачасынын төрагасы Данияр Айдаралиев жергиликтүү эл менен бир кемеде сүзбөйт. Тагыраагы элдин көйгөйүн укпайт дешет. Бул дачада эл менен коңшулаш болуп жашабайт. Бирок төрагалык кызматты аркылап элдин айтымында ээси жок жерлерди ээлеп, дежурный соттордун жардамы аркылуу чечимдерди чыгарып келет деген сөзгө эл өзү тараза. Эми буга чейин деле бир участка алып бергем кайнежегечи. Анын эмелери да бүтпөй жүрөт, документтеричи. Анан булар сурашты, эмнеге мындай кылып атасыңар дедим. Мен буга чейин мамиле кылып жүрдүк го дедим. Могу участканы мынчага саттың, мындай $2,5 миң эле берип атпадың беле. Ушундай эле эметтексек, жок, $5,000 эме. Участканы алып. Ким айтат ошо? Ушу председатель эмелер, анан могу Суйтбеков Дурус деген байка бар мендердечи, ошолордун эмеси. Ал ортомчу. Ал мага коңшу болуп, уже мен эмеме үй салган. Коңшу жанымачы. Анан экөөбүз ито баягы участка эмерик салынган бойдон да. Ошо 1,5 метр жерде талашып атабыз да. Ошо эмеменчи. Анан тиги участкага мен эмем 214 экен да, ылдый жакта экен. Терде забордон бар. Забордун ылдый жагынан бир 10 метр ылдый жүрүшүм керек экен да. Анан үстүнкү участка ошол жер уже документтери булардын колунда турат да. Ушул күндө эмези кызыл китебинде кантип жасаш болгон, болду, сага эч кандай эме жок. Бунун баардыгы жок, соттон чечилди. Анан ошол күнү барып туруп госрегистрге эмет эле кирсем, Солтой Бак деген бала бар экен. Байке деди, уже бул бүткөн деди. Тиги эме чыккан, чечим чыккандан кийин биз эч нерсе кыла албайбыз деди. Тиги эме. Соттун чечимин аткарабыз деди. Соттун чечимин аткарабыз деди. Анан ошо менен эми азыр мен туктамалдан $5,000 аларга таап бере албайм да, мисалы үчүнчү. Эми бала чака бар, тияк бар. Дегенде азыр ушул эмелер болуп атат да, көйгөйлөр. Бул жерде бул маселе бүгүн эле пайда болгон жок, туурабы? Бир 10-20 жылдан бери ушундай эле болуп келатат да ушул көйгөй. Анткени бир дагы айыл өкмөтү бул жерди алганга, өзүнүн жоопкерчилигин алганга эч кандай кадамдар таштабай жатат. Бүгүнкү күндө мынакей 2023 жылдын июль айынын баш чендери. Бүгүнкү бул жер, биз турган жер бул мурдагы
Союздун убагындагы Дача МВД деп аталат. Бүгүнкү күндө ушул маселеңиздерди чечиш үчүн эмне кылыш керек? Эң негизги көйгөй. Ушул айыл өкмөтүгө бир баш ийдирип, ошол өзүнүн эме балансына алса, ошондо маселе көйгөй чечилеби? Ким жооп бере алат? Посадить надо. Ошондо сиз туура айттыңыз. Бүгүнкү күндө биздин маселебиз жана президентибиздин указы бар. Баягы үйлөрдү каттап бергиле, тиги бул деп жер амнистиясы бар. Айыл өкмөт, мына мен барып жүрөм. Айыл өкмөт жардам берейли, макул, каттайлы, элди чогулткула, ар бир үй бүлөнүн канча киши бар, канча эмнеси бар, ушунун баарын алып келгиле деп, даже айыл башчыны да бөлүп берген да, жана Окин деп кайрым айыл башчысын. Ошентип кайрылып бардык ишти кылабыз дегенде, бул председатель Айдаралиев Данияр, жанагы Талант дегендер, булар кандайдыр нерсе менен токтотуп коюп атабы, эмнегедир токтоп калып атат. Данияр байке, assalomu alaykum. Алейкум салам. Атым Нургазы, Ничи каналы Эл билсин программасы. Бүгүн биз журналисттик иликтөө үчүн могу Дача прогресске келдик эле. Анан сиз председательби? Ооба. Бул жерде жашайсызбы, жашабайсызбы? Мен жашагым, кандай айырмасы бар? Чоң айырмасы бар. Сен кимсиң мага? Мен Нургазы Жаныбеков деген Ничи каналы, биз журналист. Вот, ну что? Келсең. Анан еще вопрос. Ошо сизди ким шайлады эле, эл шайладыбы? Эл шайлаган. Же тиги Зоотбек деген мырза сизге өткөрүп бердиби? Заинтересованный человек звонок кылып атасың. Мен иликтөөчү журналистмин, иликтөөчү. Вот иликте, мага да кел. Сизге сөзсүз барабыз. Законду карап, несесен карап, законду элди карап, анан айт. Бирок арадан 2 күн өтүп, ал киши менен Борбордук аянтка жакын жерден жолугуштук. Эми бетме-бет жолугушууда Дачанын төрагасынын жоопторуна жакшылап көңүл буруп угуп көрүңүздөр. Эми сизди ким шайлады эле ал жерге председатель кылып? Жооп бере берсеңиз. Эл шайлаган. Эл шайлаган. Эл новый МВДштиктин балдары шайлаган. Сиз канча жыл иштедиңиз ал жерде? Где-то 2007-ден 2016. Анан кийин дагы бирөөнү эме болуп дагы бирөөгө өткөзүп бердим. Ал 1 жылдан кийин, 1 жылбы 2 жылдан кийин ал дагы бирөөгө өткөзүп, тоже полковник. 6 айлык мөөнөт менен эл кимди шайлады эле убактылуу деп? Сиз шайлады? 6 айлык деп ким? Алымкул деген фамилиясы Мамыкеевди шайлаган. Ошону шайлады. Аны мен алып баргам. Мен представление бергем. Зоотбекке бирге иштешкен, 40 жыл бирге иштешкен. Мына ушул достоин ушул болот дегени мен алып баргам. Анан 6 айга убактылуу өздөрү 6 ай деп шайлашкан. 6 айдан кийин биз билдик, что ал, оказывается, ранее судим. Судим нерсе барбы сенде? Ранее судим именно коррупция, злоупотребление служебным положением деп. Аны элдер ошол жерге барганда жумуштан алышып, кайра Зоотбекени коюшту. Болбой, бул жакты бул сен өзүң машинаң бар, билесиң жумушту деп Зоотбекени койду. Эми тааныштыра кетели. Телефон аркылуу кекетип сүйлөгөн, башына көз айнек кондурган Дружба прогресстин мурдагы юристи, азыркы төрагасы Данияр Айдаралиев жана ал кишинин сол капталындагы жаран Зоот Исаков, Дачанын мурдагы төрагасы. Экөөсү тең ийимдин отставкадагы кызматкерлери. МВДнын Дачасы деген ат өз күчүн жоготкону менен мурдагы кызматкерлердин таасири азыр дагы күч экен. Зоотбекке 1,5 жыл иштеди. Последнее время азыр 75ке чыгып койгон. 75те тооруп атат, тоо башка кылып атат. Ошондуктан анан заявление жазып берди. Мени болосуң же аны болосуң деген жок. Ошо элге алып барып, ким ошол жерде собранияны сен алып бардыңбы? Мына алып барып койду. Ошол жерде 4 адам өзүнүн кандидатурасын койду. Аттарын айтайын мен. Замира койду. Ким Акмарал эже койду, тоже полковник. Дагы ким койду? Белек, СБнын начальник МВД Белек байке койду, 4-өө коюшту. Мен 5-чи болуп. Мени кийин элдер как молодой жумушум бардым билет, сотто катышып жүрөт. Данияр байкени эле коёйлук деп. Мен ал жерде бир 20-30 ашык адамга мен кызык деп жана соттон через айыл өкмөтү алып берген жигитмин. Мен
толтура менде исковое заявление, там толтура бумага, толтура. Факты менен далилде бергиси келген элди төрага жана анын жан жөөкөрлөрү уккусу келген жок. Коррупцияга белчесинен баткан дачадагы жер алып сатуу, мыйзамсыз кызыл китепти жасаткандар, ортодо ортомчунун кызматын аткарып акча жегендер дагы жок эмес. Азыр подделка документ менен мына бардын да колунда бар. Прокуратурага кайрылбадыңбы? Мен азыр жооп берип койдум. Бул жакка жооп берип коеюн. Подделка документ менен башка кишинин атына сатканга аракет кылып атышат. Ошол кишиден 120 000 сомго байлашыптыр. Колунда азыр деген 90 000 уже алышыптыр. Калганы кийинчерээк болбу. Факт айтып атам. Сөз түрдө байкеси. Анан адвокаты келген. Мына адвокаты да жок. Дагы эгерде ушул участок боюнча десеңиз, азыр мен мына ушул жерден мен сизге документ көрсөтө алам. Председатель да, сиз деген кече болдум. Сиз айыл өкмөтү сыяктуу эле бир жетекчисиз ошол жерде. Анан эмне болду? Анан кийин сиз элдин көйгөйүн угушуңуз керек. Бул сиздин функционалдык милдетиңизге керек. Сиз өзүңүз юрист экен, билбесеңиз билип алыңыз, мен сизге айтайын. Мына айыл өкмөтү эл менен жолугуп, элдин маселесин угуп, элдин маселесин чечип берип, сиздин түзүн-түз милдетиңиз, сиз мында угуп турсаңыз жок дегенде жашоочуларды. Мен баргам да, бул факт боюнча. Собрание боюнча бир комментарий айта кетейин. Мына прокуратурада айткан, сенин документиң мына 5 эле сатып депчи. Андан башка незаконный захват земли деген 212 статья бар буга. Болгон техпаспорт не оформлен соответствующим образом болуп атат да. Азыр мен сиздин подделка документиңизди дагы көрсөтүп берем. Эгерде бул жерден териштиребиз десеңиз, бул жерден эле прокуратурадан. Мына, азыр окуп берейин. Сизден сураныч 16-жылдан баштап мага таандык болгон 241 жер участогун мага каттап бергиле деп жазып атат. Бул киши деген аты Ходжаев Руслан Анатольевич. Угулайчы. Ошол Ходжаев Руслан Анатольевич 16 кайрылсын сотко. Топтоп турбайсызбы? Ошол Ходжаев Руслан Анатольевич 16-жылдан бери ошол жерде колдонуп келип атабы жерде? Мына Мухаммад эке, сиз тааныйсызбы? Сен өзүң качан келдиң? Мен 17-жылы. Анан эмне бирөөгө анан претензия коесуң? Жок, сиз 16-жылдан бери жашап атам деп подделка документ. Бул подделка эмес, подделка. По закону эле ошондой. Подделкасы бер деп атпайм сен. Сөзсүз түрдө. Прокуратурага бардыңбы? Убагы келсин, мен сотко кайрылам. Прокуратурага да кайрылдым. Айыл өкмөтү эмне деп айтты эле? Айыл өкмөт деген не дедиле? Соттон чечип алгыла деди. Мен соттон чечишем. Мен сага айттымбы сотко кайрыл деп. Сөзсүз түрдө кайрылам. Адвокатын алган, кайрыл деген менчи. Дача деген эле аты болбосо талаш тартыш, ызы-чуу менен коштолуп бир адамдын жерин экинчи адамга сатып, көзү өтүп кеткендерди кайрадан көрдөн алып чыгып, алардын кол тамгаларын арткы жылдар менен коюп, эски кожоюндар эстен чыгып, жердин жаңы ээлери пайда болуп, натыйжада баш аламандыктар бүгүнкү күнгө чейин токтоло элек. Төраганын жанында жүргөн кара көз айнекчен Дурус аттуу мырза тагыраагы ортомчунун милдетин аткарып, акча алганын да анын кызыл китепти жасатып берем деген сөздөрүн өзү ачыктап берип мойнуна алып отурат. Бияка участка таптык. Анан Дурузеке айттым, бизге бир участка керек. Ушундай эме отуруп, айнежем участка аш керек десе, Дурузеке бир участканы көрсөттү. Ушул жерде эме кыл деп. Анан баягы участканы көрдүк. Тиги акчаны салдык. Канча деп бул менен келиштик эме кылсак, $2,5 участканын наркы деди. Анан 20 000 кызыл китепке бер деди, ошо менен бүтөт деди. Макул дедим, мен буга Тоготор жаратка сиз бул кишиге участок керек деп $2,5 бердиңиз, э? $2,5. Дурус байке, дурус беле аты? Дурус байке. Дурус байке. Сиз $2,5 алдыңыз беле бул кишиден? О, тыйын берген жерге, мунун тыйынын мен Саламат Жаманкулова дегенге бергем. Сиз бул кишиден алдыңызбы? Алгам. Жасап берем алдыңызбы? Жасап берем деп алдыңызбы кызыл китепти? Кызыл китепке деп берген. Мен жасап берем деп алган эмесмин. Кызыл китепке ичинде деп. Ошол. Сиз кимге бердиңиз анан? Жаманкулова Саламат деген көргөм. Ошо жердин ээсине берген. Участок 214. Мунуку жасалып айлашуу менен пустойдо турат. Ошону инем. Биринчи. Экинчиден эмес, бул кишиники алган экен. Ошону турат. Жаманкуловдун булардын колунда. 178 сотто азыр каралып атат. Өзү да катышкан, мунун келинчеги да катышкан. Сиз $2,5 панламоочаңыз барбы? Кызыл китепке деп акча алып, мынтип сатканга. Кызыл китеп деп айтылган эмес. Ал жерде Жаманкулова Саламат. Эмне үчүн алдыңыз анан бул кишиден $2,500? Саламат деген жер экен. Саламат деген айтты, "Мына менин жерим. Ушул жерди мен сатамын" деди. Анан мен айттым, "Саламаттын жери" деп китебин алып келип бердим буга. Жок, сиз анда посредник болдуңузбу? Посредник эле болдум мен. Ортомчу, Ортомчу эле. Жөн жөнөкөй азыр бербеди. Кийин алган, кийин берген ошо айтты. Сен антпе эле мындай нормалдуу сүйлө. О жерде ар кимдин өзүнүн жери бар. Бардыгы жазылган.
мына менин дагы азыр мына мага берилген ошол жерде эмедин мына кызыл китебин жасаттым өзүмкө. Кызыл китебини жок жерге сиз алып туруп анан эме кылдыңызбы? Тиги саламатыңыздын ал налогун төгүп жүрүптүр. Саламат деген налогун кызыл китеп жок деп атпайбы мынакей азыр сатып алганда? Кызыл китеби ого айтканын мен билген жокмун. Кызыл китеп болсо алба деп. Анан бул айтты. Ушундай жер болсо алайын деди. Ала турган болсоң мейли дедим. Ал жерде саламат менен сүйлөштүк. Вымышленный фамилиямен өтүп калган, башка менен өткөн ошо жашаган адамдар азыр президенттин амнистиясынын негизинде жасалып атат ал документтер. Через сот. Сот деген последний стадия. Сот гана решение чыгарып берет. Ошонун негизинде элечи. Кайра калдыңызды, кайра каралып атат. Алып сатып документтерин жасата берип башаламан кылсалсыздар да ал жерде. Алып сатпайт. Документтерин жасата берип. Алды салды. Сен ол бизчи каматма атып өзең деле ошол. Алды салды. Айтты. Ошо саламат деген мен деди жерим берейин деди, книжкасын берди, буга бердим. Тыйынын берди, саламатка бердим мен. Талаштан тактык жаралган жок, же ууру тойгончу же пөлгөнчө каргана дегендей эле болду. Төрага жана анын жан жөөкөрлөрү Сейил Бакка кара баса берди. Биз болсо кызыл китепти жасаган Аламүдүн райондук кадастр мамлекеттик мекемесине карай багыт алып, иш бөлмөсүндө отурган жетекчи отурган жайга карай кирдик. Мындай маселе менен келдик. Дружба прогресс деген дачаны уктуңуз беле? Так, Дружба прогресс. Ошол дачанын элдеринин арызын негизинде келдик да. Ал жерде ошо дачадагылардын көпчүлүк бөлүгүнө ошол Аламүдүн райондук госрегистрдин кызматкерлери баягы өлгөн адамды тирилтип алып, кайра ошол кызыл китебин жасап берип атат деген сөздөр болуп атат да. Далилдер дагы бар экен. Элдер чогуу келебиз деди, бирок биз өзү барып көрөлү деп биринчи. Өзүбүз келдик да. Ошо мен айтып койсом, боюнча мындай, мен өзү бул жерге келгениме бүгүн 24 күн болду. Жаңы жетекчи менен. Ошонун ортосунда эки группа келди. Бир группа ошол биз официально баягы печать бизде, биз жетекчибиз деп алар келди. Экинчи группа келди, бизди эл шайлаган деп дагы бир топ келди. Эжелер келишти. Анан айттык, давайте документтиңерди алып келели экөөңүздөн, анан биз ошону карайлы дедик. Пока андан бөлөк эч ким керек мага. Келсем бардык мыйзам негизинде андай бизде госак жасаш тууралуу эч кандай пока мен билишимче маалымат жок. Эч кимден арыз түшкөн жок. Официально бизге через прием документов арыз түшүш керек. Анча бизге андай арыз түшкөн жок. Жаңы жетекчинин кызматка дайындалганына 24 күн эле убакыт болуптур. Албетте, бул убакытта мурдагы жетекчинин убагында жасалган былыктардын баарын билбеши мүмкүн. Нерсенин үстүндө талашкым келбейт. Сиз айтып атканыңызда деле баягы билген нерсеңизди айтып атасыз. Биз ошол сиз айтып аткан нерсеңиздерди мына мен WhatsApp номерумду бердим. Сиз мага баардыгын жөнөтсөңүз, мен сизге ошолордун баарын тактап, архивдик материалдарды алайын. Анан ошого карап туруп, анан мыйзам негизинде жооп берейин. Эгерде мыйзамсыз болгон десе, мен муну мыйзамсыз болгон деп эле сизге ачык эле айтайын. Мен, например, берден эч нерсени жашыргым келбейт. Жашырбайм дагы. Себеп дегенде мына биздин президентибиз деле, эл деле мындай ачыктыкты талап кылып атат да. Бу жерде жашыра турган эч нерсе жок. Бирок биздин мыйзам боюнча бирөөнүн кыймылсыз мүлкү бул мамлекет тарабынан корголот. Жашыруун эгерде тиешелүү орган тарабынан иш козголуп, сот запрос кылса ошолорго беребиз. А так жөнөкөй мындай четтен келип сураган адамга маалыматты бере албайбыз. Бирок сиз официально мыналарды жөнөтсөңүз, мен буга сөзсүз реакция жасап, анын результатын сизге мен толугу менен түшүндүрүп берем. Бирок бул жетекчи келгенге чейинки баягы көмүскөдө калып кеткен көп иштер, жасалган кызыл китептер боюнча ошол Дружба прогресстин элдери азыркыга чейин ыйлактап жүрөт. Биз азыр сизге ошол арыздарды калтыралы, сиз бизге мынакей азыр коомчулуктун алдында сөз берип атасыз, ошол маселени көтөрүп көрүп. Биз мындай блогер болобу, журналист келеби, болгондой түшүндүрүп, так маалымат беребиз. Мен бул жерден элдин алдында деле айтып коеюн, бул жерден жашыра турган эч кандай маалымат жок. Мага кат келип түштү, мен толугу менен силерге ошону билдирем. Жазуу жүзүндө сиз кайтарыңыз, мен комиссия түзүп алып, өзүм отуруп карап чыгып, анан ошонун результатын менен мен сизге моундай экен деп түшүндүрүп коем. Болобу? Далил катары экрандагы арызга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Аламүдүн кадастр мамлекеттик ишканасына Батыр Шына Ф.Я аттуу пенсионер арыз менен кайрылган. Анын айтымында анын 250 участогун Батыр Шынанын уруксаты жок эле сатып жиберген экен. Жазылган арыз бизге келип түшкөн эмес деген жоопту кадастрдын азыркы жетекчиси айтканы менен учурда пенсионер көзү өтүп кеткен жолдошунан калган жерден кол жууп отурат.
мыйзамсыз жазылган кызыл китептер азыркы мезгилде соттун чечиминен кийин мыйзамдуу деп саналып, жергеээлик кылгандар капчыктуулардын алдында алсыз калып, ортодо шылуундарга чара көрүлбөй жатканы коррупциядан кабар берип турат. Көрүшкөнчө шылуундардан сак болуңуздар.